Бүгүн 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында реакция аталышындагы жарандык акциясы өттү. Акцияга 1000ге жакын шаар тургундары катышты. Акциянын катышуучулары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун камалуусун талап кылышты. Алар Райым камалсын, уруулардын орду түрмөдө, реакция, реалдуу реформалар жүргүзүлсүн деген талаптарды коюшууда. Талаптарды биз үч эле нерсени кыйкырдык. Жаңы эле Райым камалсын, урууларга түрмө жана реалдуу реформа депчи биздин чакырык болду да, бул кыйкырык болду. Бул ошол. Негизинен бизде эме да талаптар абдан көп. Бир аз кол коюп аткан жана көрсөңөр болот. Элдердин талабын биз жазып чыктык. Бул биздики эмес да, бул элдики, элдер келди да, ошон үчүн элдер жарандардын митинги, жарандардын акциясы. Ошол анан талаптарды жана да окуп айтып аттык. Ошол жерин карасаңар, Facebook'та да бар, баракчада. Биз эми реакция күтөбүз, бул акция реакция деп аталат эми. Бир жума реакция күтөбүз, эгер реакция болбосо, бул жанагындай кызыл сары карточка көтөрүлбөдү, бул башталышта. Биз баарыбыз жалпы эми кайдыга карабайбыз келечекке, ошон үчүн баарыбыз чыгабыз. Биз реакция, биз азыр эми эч кимди бирөө чыккыла, бирөө азыр сүйлөгүлө деп айткан жокпуз да. Эскертүү жөн билесиңер да, футболдо эми сары карточка бул эскертүү. Өйткөнү жарандардын эскертүүсү. Мен бүгүнкү митинг бул реакция. Иликтөөгө анткени себеби бийликтер унчукпай койду. Бул кадыресе көрүнүш турбайбы депчи, ошон үчүн биз айтып атабыз. Акаевдин учурунда коррупция 7-этажга чейин чыкса, азыр 7-этаждан түшүп ар бир үй бүлөгө чейин жетти да. Ошон үчүн биз ар бирибиз коррупцияга каршыбыз деген уран менен чыгышыбыз керек. Эгер мамлекеттик структурада иштеп, өзү кычыраган машина минип турса, биз ошону жакшы кадыресе көрөбүз да. Эмне үчүн ал 10 000 сомдук айлык алса, кычыраган машина минет экен, чет өлкөдөн чоң виллаларды алат экен дегенди ойлонбойбуз. Ошон үчүн ар бирибиз коррупцияга жол жок деп турсак, ар бир үйдөн башталып, өйдө 7-этажга чейин кайра тазалануу болот. Ошон үчүн өзүбүзгө суроо коелук. Но президенттен чоң күтүү бар. Ал коррупция менен күрөшкөн органды реформага алып барыш керек. АКС коррупция менен күрөшө албайт, анткени себеби ГКНБ бул эң жабык орган. Ал жерден чыгарыш керек. Атамбаевдин учурунда конституция менен тергөөнү дагы ГКНБга берип койгон. Кызматтык кылмыштарды ГКНБ тергей албайт. Алар жабык орган. Аны да чыгарыш керек. Ушул реформага Сооронбай Шарипович бара турган болсо, чыныгы коррупция менен күрөш башталды деп туруп, дейбиз. Азыр пока что бул полностью профанация. Мы, граждане Кыргызстана, требуем от президента и Жогорку Кеңеша адекватную реакцию на публичное расследование Азаттык, КОП, ОССРП по выводу из страны 700 миллионов долларов. Требование номер 1. Отправить в отставку руководителей ГКМБ, АКС ГКМБ, ГСП и МВД. Привлечь к ответственности Раима Матраимова. Обеспечить свободу слова и безопасность СМИ, журналистов и гражданских активистов от угроз сторонников Матраимова. Мы требуем также проведения реальных реформ и очищения власти от воров. И последнее. Мы требуем привлечь Райымбека Матраимова к ответственности. И всех лиц, причастных к коррупционным схемам вывода 700 миллионов долларов США. Изилдөө боюнча чын эле нормальный бир расследование кылса жакшы болмок дейм да. Мындай соттор туура иштеп, бир чечим чыгарса жакшы болмок. Райым болсо жүрөт, эч нерсе кылынбай эле ошого жаман болот. Камалсын Райым. Бир эле сөз камалсын, башка сөз дагы ылайыктуу болбойт го, ошол эле. Все очевидно. А там доказательства, не доказательства, смысла нет никакого. Райым! Уруулар! Уруулар! Мы уйдем, но мы вернемся, если не изменится. Да! Нас будет больше в следующий раз. Да! Кыргызстан!
Ошондой эле футболдо эреже бузгандарга эскертүү катары көрсөтүлчү сары айык кагазын көрсөтүштү. Суулар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Посадим всех коррупционеров!